аялдын иштеп өзүнүн акчасы болгону жакшы десем, дайым сен ошентип эркектей жулунуп иштеп жүргөндө күйөөң сени таштап кетсе эмне болот деп мени дайыма коркутуп урушуп жаза беришет да. Айтышат, аял дайыма күйөөгө тамак жасап, балдарын багып, кийимди кирбогун жууп, күндө жумуштан келгенде жылуу маанайы менен күтүп алыш керек, болбосо эркек башка аялга кетип калат, эркекке мээрим керек деп эле айтып эле аялдарды манипуляциялай беришет да. Мен финанс адиси катары өзүмдүн пикиримди айтып берейин. Эгер аял 10 жылдап, 20 жылдап декретте отуруп, жашоосунун баардыгын, кыялдарынын баардык жаштыгынын баардыгын күйөөсүнө арнап, бүт дүйнөсү күйөөсү кылып куруп алганда, күйөө басып кеткенде аялдын бүт дүйнөсү ошол күйөө болот атпайбы, ошонун баардыгы урап калат да. Анан эң негизгиси аял жаштыгында ошо үйдөгү үй кызматчысындай оокаттарды жасап үйдө жүрө бергенде, ошол маалда карьера куруу мүмкүнчүлүгүнөн артта калат да. Себеби качан аял иштегенде, качан карьера курганында, күйөө таштап кеткен күндө дагы аялдын жалгыз дүйнөсү күйөөсү эмес, күйөөсү жашоосунун бир бөлүгү, дүйнөсүнүн бир бөлүгү болгон үчүн, карьерасы бар, акчасы бар болгон үчүн ал ситуациядан чыгып кетет да. Керек болсо иштеп бир канча жылда калыбына келип, терапияга барганга да мүмкүнчүлүгү, акчасы болот. Калыбына келип, кайра башка жигитке жолугуп, кайра балким дагы сонун турмуш куруп жашап кетет да. Ошон үчүн аялдар дайыма иштеш керек деп айтканымдын негизги себеби, качан гана эркекти бүт дүйнөң кылып алганда, карьера кыла албай, жасай албай калганыңда, өзүңдүн акчаң жок болгондо, эркектен көз каранды болгонуңда, анан ошол формулаңдан, ошол дүйнөңдөн, теңдемеңден күйөө чыгып кеткенде, анан акта талаада каласың да. Биздики сымал өзгөчө, патриарх коомдо аялдын дайыма иштеп өзүнүн акчасы болгону аябай жакшы. Себеби аялдын акчасы болгону, аялдын карьерасынын болгону, бул аялдын эркиндиги, сөз эркиндиги. Анан кокус күйөөсү начар күйөөгө туш келип калган күндө дагы күйөө мени качан таштап кетет эле деп күтпөй, жаман күйөөдөн басып кеткенге дагы боло турган мүмкүнчүлүгү